Жакшы күн жакшы өмүргө себеп болот, жакшы сөз жан дүйнөгө керек болот дейт. Ардактуу көрүүчүм, жакшы адамыңызга жакшы сөздү арнаңыздагы бир адамдын бир күн бою бактылуу жүрүшүнө себепкер болуңуз. Таңды биз менен бирге тосуңуз. Биз болсо дагы да өз ишин мыкты деңгээлде улантырып келе жаткан ишкердик тармакта бир топ тажрыйба топтогон жаш ишкер мырза менен тааныштырайын деп турамын. Көп күттүрбөйүн, Дурусбек Урусбек боло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Таңыңыз менен жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Негизи эле мына ушул ишкердик тармакта мол тажрыйбаңыз бар адам катары таанып турабыз сизди. Кандай канча жашыңыздан аралашып калдыңыз? Жогоруда сиз айтып кеткендей, аябай деле мол эмес. Чындап айтканда өзүм деле жаш ишкерлердин катарына кирем. Жаңы баштап жаткан деп айтсам болот да. Азыр 32 жаштамын, мен 24 жашымда баштаганмын. Бирок ал кезде буга чейинки деле эфирлерде айткам, башында бир 4 жыл жеке өзүм жалгыз иштеп, бирок ошол эле учурда ишкерликтин сырларын окуп, үйрөнүп, семинар тренингтерге барып, ошол убакта наставниктерди издеп, ошол изденүү жолунда жүргөн кезим экен да. Андан кийин гана мен команда түзүп, уже чоңураак масштабка чыкканды кийин үйрөндүк десек болот. Жалпысынан 8 жылдан бери мен ушул бизнес тармагындамын. Негизи эле кээ бир инсандарга ийгилик эрте келсе, кээ бир инсандарга кеч келет. Негизи эле ийгиликтин эрте кечи жок. Кайсы курак болбосун, сага ийгилик жылмайып калышы ыктымал. Андыктан көрүүчүм, сиз убактым өтүп кетти, же болбосо жашым улгайып калды деп эч кам санабаңыз. Сизди дагы келечекте бир игиликтүү күн күтүп турганы бул чындык катары айта кетсек болот. 24 жаш бул албетте жаш курак, чынында эле. Анан ошондон бери мына 9 жылдан бери алектенип келе жатканыңыз деле бул тажрыйбалуу ишкердин катарына кирет. Деги сиз өзүңүздүн мыкты жагыңыз менен ошол тармактарды алып кете алдыңыз деп айта алабыз, жаш болсоңуз дагы. Анан мен айтат элем, Кыргызстанда ишкердикти өнүктүрүүгө кандай шарттар түзүлгөн, же болбосо ишкер болуш үчүн кандай сапатта болуш керек? Сиз эмне деп айтат элеңиз? Сапаттар дегенде эң негизги бул ички сапаттарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Мисалы, чыдамкайлык, сабырдуулук, жылуу мамиле, ишеним, аракет, ушул сыяктуу нерселер да көбүнчө. Ушул сапаттар болсо адам ийгиликке жете алат. Күтө билгенди билиш керек, чыдап, сабыр кылып, ошондой эле кыялданганды, ошол нерселер көбүрөөк жардам берет экен да. Бул мен башыман өткөн нерселер. Себеби мен деле баштаган кезде көп топтогон акчам, жолсу ишенген адамдары мындай колдогон, мисалы да, жол көрсөткөн адамдар болгон эмес. Тескерисинче, койчу ошол да болмок беле, сен мурда деле башка иштер кылганда кыйратпагансың деген сыяктуу тетири сөздөрдү угуп, бирок жана жогору айтып кеткен сапаттар мага түрткү берип, жардам берип, мен иштеп кетип, азыркыга чейин кылып келаткандын себептери ушулар да. Ушул сапаттар деп айта алам. Анан негизинен мен мындай бир нерсени, бирөөдөн бир нерсе күткөндү жактырбайм. Бирөөдөн үмүт кылбайм да, көбүнчө эле өзүм аракет кылам бир нерселергечи. Ушуга жетишим керек. Бирөө мага жардам берет, бирөө мага мындай акча жагынан же бирөө мындай деп күтпөй аракет кылам дагы. Балким ушул нерселер дагы мага ишкерликте жардам тийип аткандыр. Мен дагы ушул эле нерсени башка жаш ишкерлерге да сунуш кылам да. Мындай үмүт кылбай, мага мамлекет же болсо башка бирөө эмне жардам берет, кандай жеңилдиктер бар деп отура бербестен, кыйынчылык болсо деле башташ керек. Жана Муктебек Арстанбек устаз айткандай, чуркаш керекпи? Туфли менен болсо да чуркаш керек дегендей да. Демек, жанагы жерде жаткан таштын астынан суу өтпөйт деп коет, жөн эле жаткан таштын астынан суу өтпөйт. Демек, ал кыймылда болуп туруш керек, өсүүнүн артынан жүрүш керек. Деги бизде ушул Кыргызстанда ишкерлерди колдоо же болбосо жардам берүү же өнүктүрүүгө шарттар түзүлгөнбү? Барбы ушундай? Албетте, эң биринчи эле мисалы азыр Кыргызстандагы чоң бул жаш ишкерлер ассоциациясы. Мен өзүм дагы ал жакта мүчөмүн. Эң башында биз да алар менен активдүү иштешип, ал жактагы ишкерлер менен таанышып, ал жердеги тажрыйбасы мол ишкерлерден биз өзүбүз консультация алып,
мисалы инвестиция тартканга же болбосо бир кандайдыр бир услугаларды кызматтарды жарнама кылганга ушундай ассоциациялар жардам бере алышат. Ошого эле окшош мисалы ишкерликти колдоо борбору бар же болбосо ушундай ар кандай фонддор бар негизинен. Бирок алар мага акча берет же инвестиция кылып тартып берет же болбосо план программа түзүп берет деп эмес, ал жактан болгону өзүңдүн идеяңды айтып, өзүң кандай кызматтарды кыласың мындай түшүнүрө айтып жеткирип, алар менен кызматташса болот негизинен. Жардам алса болот. Алса болот, Бирок жардам алса болот руханий жактан, материалдык жактан эч кандай жардам албайт. Басып өткөн тажрыйбаларын, алардын кылган катачылыктарын алар айтып, моундай кылсаң, сен күйбөйсүң деген сыяктуу болуп түшүндүрүп өз кеңештерин айтышат. Эң сонун негизи эле ардактуу теле көрүүчүм, баарыбыз эле бир жумушту баштаар алдында көп ой толгоолор болот. Кандай баштасам, эмне кылсам, келечекте эмне күтөт деген сыяктуу ойлордун артында дагы биз өзүбүздүн идеябызды ашыра албай келе жаткан учурлар арбын деп айтсак болот. Сиз айтсаңыз, ишти баштоодо албетте план, программа керек эмеспи? Ошол кандайдыр бир жумуштун астындагы планыңыз, программаңыз жөнүндө дагы бир аз кеңеш берсеңиз. Кандай программа алып аласыз иш баштоордон алдын? Мен деле албетте план кылам, бирок дайыма эле бир ишти баштаганда сен 5 жылга чейин же 10 жылга чейин, кээ бирлер айтат, мисалы 300 жылга чейин план кылыш керек депчи компанияны. Бирок мен кээде 1 жыл жага чейинки эле келечекти көрүп, ошого чейин гана көзүм жетип биле турган болсом, ошондо деле баштай берем да, коркпостон элечи. Себеби аны жасап кылып көргөндөн кийин гана, ошол сен өзүң көзүң жеткен жерге жеткенден кийин гана андан алдыңкы жолдор ачылат. Мисалы Бишкектен Кара Балтай же Көөлдөйлү алыскы жолго кечинде машина менен жолго чыксак, машинанын фарасы 40 метрге чейин жетиши мүмкүн болжол менен. Бирок биз жете турган жерибизге, точкабызга машина жүргөн сайын алдыңкы жарык деле кошо жылып кете берет да. Ошол сыңарындай эле биз аз билсек деле жылган сайын алды дагы көрүнүп кете берет. Мен ушул принцип менен аз билсем деле дайыма баштай берем. Баштоодон качпаймын, коркпоймун. Качпайм, коркпойм. Ардактуу теле көрүүчүм, бизде Дурусбек Эрнусбек уулу деген жаш ишкер маанилүү баян куруп жатабыз, маектешип жатабыз. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Жаңыдан эле ойгонгон болсоңуздар, ысык чайды демдеңиздер да экранга жакын келиңиздер. Бизде албетте сиздердин берилүүчү суроолорду дагы берип, жакшы бир жооп алганга аракет кылуудабыз. Негизи эле жетекчинин ишкердик ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү үчүн сизге кандай куралдар жардам берет? Сиз ушул кайсыл жактан энергия алып өзүңүздү күчтөп турасыз? Мен албетте семинар тренингтерден, өзүмдүн наставниктеримден, ал эми энергияны болсо, азыркы учурда мен спорт менен машыгып, тоого чыгып, ушул нерселерден энергия алам. Ошол жактардан энергия аласыз, чынында эле табияттан, Ардактуу теле көрүүчү, мына ушул Дурусбек Эрнисбек уулу азыркы учурда эмне менен алектенет деген ойлор келди деп ойлойм. Келиңиз, сөз башынан болсун. Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз? Сиздин ишкердик тармагыңыз жөнүндө. Азыркы учурда иштеп жаткан 4-5 тармактагы иштерибиз бар. Алар эң биринчиси, мен өзүм 2015-жылы баштаган бул Восток массаж академиясы, массажга окутуу борбору. Ал окутуу борборубуз азыркы учурда Бишкекте дагы, Ошто дагы, эки шаарда мындай активдүү жакшы иштеп келе жатат. Андан сырткары Панда спа деген ден соолукту чыңдоо массаж борбору, ал Бишкек шаарында. Ал дагы 2019-жылдан бери азыркы учурда иштеп атат. Ал эми үчүнчүсү бул 2021-жылы ачылган бул Кейхаус кондитердик студиясы. Бул жакта дагы биз торторду буйрутма менен жасап, ошондой эле курстарды да өткөзөбүз. Бул деле быйыл 3-жыл иштеп жатат. Мындан сырткары мен өзүм түптөгөндөрдөн Калгата соода дүкөнү, бул дагы азыркы учурда Ош шаарда 2020-жылдан бери иштейт. Бул карантинде ачылган. Негизгилери ушулар. Анан дагы майда чүйдө дагы мындай жаңы чыгып келаткан дагы ишкерликтер бар буюрса. Негизи эле биз ушул кейк хаус жөнүндө
сүйлөшкүбүз келип турат. Азыркы учурда көптөгөн жаштар, айымдар мына ушул тармакты сүйүп окуп жатканы дагы белгилүү, актуалдуу болуп жаткан учуру. Мен сурайын дегеним, баардык эле айымдар бул тармакты алып кете алабы же өзүнчө шык талант керекпи? Cake House баарыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн бул торт чыгаруучу ишкана. Негизи ким аракет кылып, өзү чечим чыгарып, мен ушул нерсени алып кетем деген адам болсо, анда ар бирөө алып кете алат. Бирок тилекке каршы бардыгы эле андай ойдо эмес. Мен алып кете аламбы, алып кете албаймбы деп өздөрүнө сомнение болуп, ишенбей өздөрүнө. Көпчүлүгү чынын айтканда алып кете албай да калып жатышат. Биз практикада көрүп эле жүрөбүз. Буга жанагы эле айтылган баягы адамдардын ички сапаттары кээринде, мисалы үчүн күтө билбейт, же болбосо өтө өжөр эмес, баягы аракетчил эмес, же чыдамкай эмес. Кайсыл бири 2 ай, 3 ай же 2-3 жылда багынгандар дагы бар, алып кете албай. Мисалы бизде деле башында болгон, ошол кайсыл бир ишкерликти баштаганда 1 жыл, 2 жыл мындай жумушубуз болбой кыйналган учурлар деле болгон. Азыркы учурда деле мен кечинде отуруп алып эстесем, былтыр 2023-жылы мен 5 ишкерликти баштап банкрот болуп турдум. Бир эле жылдын ичинде. Кээ бирине 300 миң короду, кээ бирине 500 миң короду, кээ бирине аз эле короду. Бирок ошол нерсе дагы мен көп жоготууларга учурадым десем деле болот да. Бирок бир четинен мен көп опыт алдым, тажрыйба топтодум, кайра күчтөндүм, шыктандым, мурдагы кемчиликтеримди түшүндүм. Быйыл дагы жаңы пландарым бар буюрса, аларды ишке ашырганга мурдага салыштырмалуу көбүрөөк көзүм жетип, мындай жакшы ишеним менен баштаган турам да буюрса. Өзүңүзгө ишенимдүү. Ушул жерден мен жаңылышпай өтүп кетем дегендей, э? Ошол сыяктуу. Эң сонун. Негизи эле бул торт ишкердигин баштоо көбүнчө аялдарга таандык деп көрөбүз да. А сизди кантип келип калдыңыз бул жака? Мага кайсыл бир ишти баштаганда көбүнчө эле башка адамдар дагы себеп болот. Мисалы мен ишкерликке келип калганыма деле ата-энем себепчи десем болот да. Айткандай унутуп калып электе мен бул түз эфирден бүгүнкү атамдын туулган күнү менен куттуктап кетейин дедим эле. Уруксат берсеңиздер. Албетте, уруксат. Ата, чын ден соолуктан ата сизди чын жүрөктөн куттуктайм, абдан талкындачу ата. Негедир атама болгон мамилем башкача, атама көбүрөөк талкынданам, уялам кээде. Ата сизге чын ден соолук, узун өмүр, ар дайым биздин маңдайыбызга жаркырап жайнап, ушинтип күлүп жайнап эле бактылуу болуп жүрө бериңиз. Баардык жакшылыктарды каалайбыз, биз сизди сүйөбүз. Эң сонун. Негизи эле ата-энелер бар дүйнөбүз, кооз дүйнөбүз керемет. Мына ушундай уулду тарбиялап, эрежеге жеткирип, уулдун урматын көрүп отурган ардактуу атабыз, сиздин бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бактылуу карылыктын доорун суруп, мына ушундай уул кыздарыңыздын төрүндө бактылуу карылыкта жүрө бериңиз. Келиңиз. Кечиресиз, анан мен жанагы сурооңуздун жообун толуктап кетейин дедим эле. Мен бул кондитердик тармакка келип калганымдын себеби бул жолкусуна мен эжем. Биз 2-1 тууган балдарыбыз. Көсмир эжем, ал өзү кондитер. Буга чейин өзү торттор жасап, жеке иштеп жүргөн. Бирок мындай студия ачып, бир жерди иштетип, бизнес кылып, ал жерди чоңойтуп кетүү ал нерсе оюнда болгон эмес экен эле биз сүйлөшкөн кезде. Себеби мага айткан кезде, "Дуру, сен эми мондай ишкерликтерди кылып жүрөсүң. Мага деле бир кепкеңиштериң бер" деп. Анан бирок мен андан сураганымда ал тортту жакшы жасаарын айткан да. Ошондон улам мен ага кеңеш бердим. Сиз анда торт боюнча иштеп кетишиңиз керек экен десем, "Жок, мен ал иштерди алып кеткенден корком" деген себебинен, "Келиңиз анда мен дагы жардам берейин. Экөөбүз чогуу алып кетели" деп туруп, ал эжем дагы акчасын салды, мен дагы акчамды салдым, билимимди салдым, опытымды салдым дегендей. Экөөбүз ортодон чогуу иш баштап, биз ушул Cake House кондитердик студиясын чогуу түптөгөнбүз. Эң сонун. Азыркы учурда ал эжем дагы, мындайча айтканда, айлыгы дагы бар, кошумча кирешеси дагы бар, тажрыйба топтоп, мындай жакшы ийгиликтерге жете алды. Бирок чынын айтканда ал эжем деле мурда бир 10 жылдан ашык үйдө ата-энеси менен, бала чакасы менен мындай башка жумуштарды кылбаган эле адам болгондуктан чында башында корккон да, кылып кете аламбы, кылып кете албаймбы деп. Мен буну айткан себеби азыркы учурда деле кыз келиндер аябай көп. Мурда иш кылбаган себебинен коркушат да бир нерсе баштаганда. Эгер бир тааныштары болсо же тааныштары болбой калып деле, бирок өз алдынча окуп үйрөнүп туруп баштап кетсе болот.
бул нерселерди эми биз практикада көрдүк да. Болот. Демек ар бир ишти баштоодон эч качан коркпоңуздар деген кеп кеңешин айтып өттү. Дурусбек мырза, ушул кейк хаус жөнүндө көп издесек дагы бул аягына чыкпайт. Анткени түптөлүп калган, эң сонун бир жерде жайгашкан, абдан жакшы ишмердүүлүк жүрүп жаткандыгын көрүп турабыз. Ушул жака чакыруу үчүн кайсыл байланыш номерлер аркылуу же болбосо Instagram баракчаңызды дагы белгилеп өтсөңүз. Биздин Кейк хаус кондитерлик студиясына байланыш үчүн 0557 44 70 40 номери менен же болбосо Instagramда Кейк хаус Бишкек баракчасына катталып, ал жактан маалыматтарды алса болот. Маалыматтарды кененирээк алсаңыздар болот экен. Анда сизге эркин микрофон берейин. Рахмат. Эң биринчиден ушундай коосун студияңыздарга чакырган сиздерге рахмат. Андан кийин мен өзүбүздүн элибизге, баардык журтубузга ден соолук каалайм, тынчтык, ынтымак, береке ар дайым үйүңүздөрдө таттуу болсун.